Амансыздарбы, ардактуу ага-эжелер, саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн биз силер менен 1-класстын 4-чейрегиндеги 2 сабакты өтөбүз. Ал эми бул сабакты силерге түшүндүргөн мен Даткаева Перизат Абдивахаповна. Балдар, бардыгыңар китептин 58-бетин ачкыла, 1-көнүгү. Китепканада, библиотеке. Келгиле, бардыгыбыз чогуу окуйбуз. Давайте прочитаем выразительно. Биздин мектепте китепкана бар. Анда кызыктуу китептер көп. Биз китептерди таза сактайбыз. В нашей школе есть библиотека. В ней много интересных книг. Мы держим книги в чистоте. Келгиле, балдар, ушул көнүгүүнү көчүрүп жазалы. Давайте перепишем это упражнение. Ушул өңдөр менен бул сөздөрдүн которулушун, кыргызчасын, орусчасын жазалы. Давайте именно этими цветами с вами разукрасим эти слова. Биздин мектепте, допустим, в нашей школе, да, красным цветом. Китепкана бар. Есть библиотека синим цветом, анда жашыл зеленым цветом. Нажмите на паузу и перепишите. Келгиле, балдар, 59-чу беттеги ырды чогуу окуйлу. Прочитаем стих вместе. Китепти сен булгаба, барактарын айрыба, таза койгун текчеге, китепти сүй урматта. Китепти сен булгаба, книгу ты не пачкай. Барактарын айрыба, не вырывай ее листы. Таза койгун текчеге ставь аккуратно и чисто на полку. Китепти сүй урматта, люби книгу и уважай. Келгиле, балдар, ушул ырды чогуу ырдап көрөбүз. Давайте попробуем это стихотворение вместе спеть. Китепти сен булгаба, барактарын айрыба, таза койгун текчеге, китепти сүй урматта. Чуть-чуть быстрее. Китепти сен булгаба, барактарын айрыба, таза койгун текчеге, китепти сүй урматта. А вы можете еще быстрее? Китепти сен булгаба, барактарын айрыба, таза койгун текчеге, китепти сүй урматта. Азаматсыңар, балдар. Балдар, үйгө тапшырма, силер ушул китептин эрежелерин жаттагыла, выучите правила, как нужно пользоваться книгой. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, урматтуу ата-энелер, ага-эжелер жана биздин кичинекей балдарыбыз. Саламатта калгыла.